Салам достор, кош келдиңиздер. Сиздер менен кулинардык канал Чак-Чак жана мен Бактыгүл. Бүгүн болсо сиздер менен чогуу чип алгаш жасайбыз. Бул чечен улутуна таандык даам болуп эсептелинет. Ушундай жумшак камырдын ичинде көбүнчө быштак менен толтурма болот. Бүгүн болсо биз күз убагындагы эң көп болуп ашып-ташып жаткан аш кабак менен толтурабыз. Анда эмесе кеттик. Алгач камырына өтөбүз. Камыры өтө жөнөкөй эле жасалат. Un, суу, туз, ачыткыч туруш менен эле анан пропорцияларын жазып койдум. Ушундай жумшак камыр жасап аласыз дагы. Бирийлеп, көпкөндөн кийин бирийлеп, дагы бир көптүрүп, анан даяр болгондо камырды ушинтип тоголоктоп, кичинекей майда мандариндин өлчөмүндө кылып бөлүп аласыз. Үстүн жаап 10 минутадай тыныктырып коебуз. Ал учурда толтурмабызга өтөбүз. Бизге болсо 400 граммдай аш кабак керектелет. Аш кабакты тазалап алып, теркадан, ички теркадан өткөрүп алабыз. Андан соң отту жагып, сковородкабызды табагыбызды коюп, бир аз май куябыз. Бир 3-4 аш кашык майды ысытып алып, бир пиязды жакшылап кызарта кууруйбуз дагы. Андан соң пиязыбыз даяр болгондон кийин теркадан өткөрүлгөн майда тууралган ушул аш кабакты кууруп чыгабыз. Бир аз туздайбыз. Ал эми толтурма даяр болуп жаткан учурда биз камырларыбызды жайып даярдап алабыз. Ундун жардамы менен ушинтип шашпай жайып алабыз. Жайганда биз канчалык ичке жайсаңыз ошончолук тез бышат жана жумшак болот да. Ошон үчүн калың кылып жайбайбыз. 1,5-2 мм калыңдыкта ушундай ичке камыр жайып алабыз. Бул аш кабакты бир 10 минутадай орто отто куурсаңыз бышып даяр болот. Даяр болгон соң мына ошо камырларыбызды туура жайып алабыз. Дагы бир жолу айтып өтүп кетем, калың болсо жакшы бышпай, катуу болуп калат. Ошондуктан жука, ичке кылып жаюуга көңүл бурабыз. Мынакей камырларым даяр болду. Эми аш кабак менен пияз толтурмасын жашынакай жайып алабыз дагы. Ушинтип камырды эки четин бириктирип, формага келтиребиз. Бул жакта биздин нандарыбызды даярдап жаткан учурда табакты отко коюп коебуз. Орто оттон чоңураак деңгээлде ысытып алып туруп, кургак табакка сковородкага салып, биз ушинтип кургак бышырабыз. Май, эч нерсе куйбайбыз, капкагын жаап коебуз. Ар бир тарабы 2,5-3 минутадан орто отту бышат. Мынакей ушундай болсо жечтүү, бул бышты деген белгиси. Мынакей карап көрөбүз. Эгер жечпейт деп эсептесеңиз, дагы бир аз калтырып койсоңуз болот. Чыгаары менен ысык кезинде ушундай ак майды уйдун сонун майы же сары май менен жакшылап сүртүп чыгабыз. Ошондо даам аябай сонун болот. Майды аябай жакшылап сүртүп чыгабыз дагы. Анан бетин сөзсүз түрдө капак менен жабабыз же болбосо кандайдыр бир пакет болобу, бир жакшы нерсе менен жакшылап жаап коюш керек. Анткени бул тез эле кургап катып кетиши мүмкүн. Ошондуктан ушундай жапканды унутпайбыз. Мынакей ар бирин бышырып алабыз. Чыккандан кийин ысык кезинде сөзсүз түрдө майлайбыз эки тарабын тең. Андан соң үстүн сөзсүз капкак менен жаап коебуз. Ошондо жумшак, ушундай назик болот ушул чип алгаштар. Бул чип алгаштарды ысык кезинде жеген абдан даамдуу болот. Мынакей менин 250 грамм унумдан 10 чип алгаш чыкты. Бул 5 кишиге жетет. Рецепт жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырып, катты алып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.